Бүгүнкү биздин каарманыбыз көп жылдан бери апасын издеп, жада калса аны табуу үчүн такси кызматына дагы орношкон. Азыр биз анын окуясын өз оозунан биргеликте укмакчыбыз. Саламатсызбы? Сиздин окуяңызды угуу үчүн келип калдык. Анда бизди өзүңүздүн апаңызга апарасыз да? Ооба, алып барам. Макул, анда кеттик. Мен аты жөнүм Жаркынбек уулу Манас. Мен 1995-жылы 24-августта Ош областына караштуу Алай районунун Иштебе айылында төрөлгөнмүн. Өзүмдүн өскөн жерим ошо Алай районунун Акбосак айылында өскөнмүн. Биз ошо издеп аткан апабыз тууралуу биз ушу мен 5 ай кезимде эле ажырашып кеткен экен. Апамдын бир тууган эжекеси мени багып алган да. Багып алган ата-энем өтө түшүнүктүү, мындай жакшы адамдар. Алар кабыл алып, мени ар дайым учураштырып, биз бул жерде 7 бир тууганбыз. Эми жанагы көп эле ажырашып кеткен адамдардын балдары ушундай бир жерлерге барса, бир корлук көрүп, зомбулук көрүп калат да. Бизде андай болгон жок. Ушул мындай эне баланын мээрими болот го. Мен азыр биз бараткан жердеги апамдын тоголугу менен ушу мээрим берди да мага. Ошого билинбей анан соңку жылдары ошол апам менен бир тууган болуп калат да. Ошол табылып калса, кандай жашап жүрөт, балким кыйналып жүрөт, балким жакшы жашоодо жашайт. 50гө чыгып калды. 48-50 чыгып калды. 74-жылкы. Алай районуна караштуу Кичи Каракол деп коет, Маданият айыл. Ошол жерден болот. Апаңыз сиңдиси менен ошондо катышпай калды беле? Жок, апам характери жакшы, бардыгы жакшы. Жанагындай келсе кабыл алат, просто ушу апам келбей калды да. Өзү келбей калды. Эмне себеп болушу мүмкүн ага мисалы? Түшүнө албайм мен, жанагы турмуш тагдыры дейт го. Кандайдыр себептер менен айтыш кыйын да. Балким жашоодо бир аз кыйналып жашаган, может уялып келбей койгон. Балким бул жерде мен ата-энеме ишенип келбей жүрөт. Эми жанагы переживать этпейт да, бул жерде ата-энем ишеничтүү. Мени жакшы асырап, багып, балам дейт. Милицияга арыз жазып, жанагы аныктама алып, немеге тапшырганбыз да, кайдасынга. Баардык документтерин тууралап, ошондо деле адресный данныйлардан издеген чыкпаган, Казакстандан издегенбиз, Россиядан. Аларды апам билет болуш керек же билбейм. Мен көп эле жолу текшертип караттырдым, тааныштар чыгат. Жакта апам 56-жылкы. Ошондо 68, 67 ушундой. Benim bir tuğan singdiyim. Familyası Erkeşbayeva. Gülcamal dep koyuyoruz. Gülcamila zaten demesinde köylüğünde. Gülcamal dep koyuyoruz. Bir yakayıp Gülya olup algan eken. Oşun tüp жүргөн. Barıp geliyor öyle jakşıneli jürdeli yani. Oşu 2008'din ayağı, 2009'dun başı, öce oşu 2009 bu oşuran giyineli görünbey kaldı da oşu 1,5 yaş, 2 yaşından ele kalganda. Men de oşu 2 yaşka deyir özü barıp gelip karashıp turgan. 96-97. Oşonda ele kalgan. Bişkek oşol ele bunu maga taşta bile gelgen de bu oşu arabarlı Bişkek'te жүргөн bu. Arkasında men bir gelip ketkemin. Jakşı iştep, şüveni işek iştedim dep. Issıkgölдүн Karakol bu. Oşo Karakol degen жерге turmuşka çykkan eken. Al balany biz dele görgön emesbiz. Al uşu Bişkek'te bolup. Bişkek'te kişine nemesipdir. Anan bir kızdı bolgon. Kızın dele bilmeyiz. Kızı bar oşo nemes güyösünde bolsa gerek. Jebi bar bu je jok bu. Apası andamdale barıp gelip turçil. Ondan keyin ofşile barbaya kaldı, bendele kaldı da. Ananle men apa dep çalım ata dep öyle bular da kağılı öyle bizge bir tuğan bolup jüreberdi.
Ошодон бери сураштырабыз, эркимден көз ачыктарга бардык. Тирик дейт. Тирик четке чыгып кеткен дейт. Ушун дертин тартып апам 10 жыл төшөктө жатты. Жоголуп кеткен. Апам өлгөнүнө 5 жыл эле болду. 95ке чыгылды апам. 10 жыл жатты. Барсак эле бая бейде атанга барбар деп шурайт. Анан бул 3 классты бүткөндө экен. Атасына бердим мен тапшырып. Al özüň bak, özüň tarbiyalap al, erkek bala dep. Anana bersem atası gelip alıp ketdi. Ol jekda 3 ay ile 3 aydan keyin ilap çıktı öyle. Gayra gelip alıp ketpey atası gelse de ketpey koygun. Anan çoň bolup, mına 9'da 10'da bütkönde anan barıp katlaştı atası menen. 12 жылдан ашуун убактан бери дайынсыз болуп жаткан Гүлжамила айымды уулу Манас көп жерден издеген. Азыркыга чейин туугандары да аны табууга аракет кылып келишет. Издеде жүрөт эле, издеп атабыз. Үмүтү менен баласы бар. Мен тайжем болот, апам бар. Ушу тууган уруу күтүп атат бүт. Эсли ушу тайжебиз уккан көргөн болсо келиңиз, кабарлашыңыз, байланышыңыз. Сизди күтүп атышат бир туугандарыңыз, балдарыңыз. Бул ар балагылы издетип атат. Жаңкыдай телефондон деле издетип атат, неме кылып деле издетип атат, мелисаларга деле берди. Натыйжа жок. Анан мен муну менен урушам, туруп турбайсың, башаламан кылбай деп. Эми ар жерден ар нерсени угат экенсиң, бири 15 жылда келиптир, бири 10 жылда келиптир, бири 20 жылда келиптир, илгери үмүттүң шаап калабыз эми. Баягы тирик болсо бир жерден чыгабы экен деп. Эми көрүп аткан болсо, билип аткан, бизди көрүп аткан болсо келсин. Баласы менен тиргилген кыла берсин, эч ким эч нерсе кылбайт аны. Ошо. Урматтуу көрөрман, эгерде Эргешбаева Гүлжамила айымды көргөн билгендер болсо, уулуна же медиа хабка кайрылууңуздарды өтүнөбүз.